Котмантаң музыкалык программасы өз берүүсүн алыны көздөй уланта турматтуу телегөрүүчүлөр сыналгыга жакыныраак келиңиздер, себеби биздин куттуу студиябызга конок келип отурат. Ооба, урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер менен бир кененирээк тааныштырып өтсөм, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин мамлекеттик тил жана тарбия иштери боюнча проректору, филология илимдеринин доктору, профессор агайыбыз Садык Алахан агайыбыз келип турат. Саламатсызбы агай? Агай. Кош келипсиз. Котмантаң. Кандайсыз? Рахмат. Ден соолуктарыңыз? Жакшы, аргандай. Майрамды кандай өткөрдүңүз? Айт майрамыңыз менен. Рахмат, өзүңөрдүкү да жакшы болсун. Рахмат, мына ушул агай өзүңүз бүгүн бир өзгөчө бир жаңылык менен келип отурасыз. Эртең менен эле киши жаңылык окуп баштаган киши кандайдыр бир жаңылык жараткысы келет дейт экен. Бүгүн агайыбыз дагы өзгөчө бир жаңылык менен келип отурасыз. Агай, келиңиз ушул жаңылыгыңыз тууралуу өзүңүз бизге, жалпы эле бизди көрүп аткан кыргыз элине жар салып айтып кетсеңиз. Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Чынында эле жаңылыгыбыз өтө мындай жүрөк кубана турган жаңылык. Бүткүндө бүт ушундай республиканын маданий адабий коомчулугу сүйүнүп уга турган жаңылык деп айткым келет. Себеби мына бүгүн эртең биз бүтүндөй кыргыз эли чыгаан адабиятчы, мыкты акын, анан кийин мыкты эң мындай жалын жүрөк коомдук ишмер Камбаралы Бобуловдун 85 жылдыгын белгилегени турабыз. Эртең 15 майда ал киши тирүү болгондо 85ке чыкмак. Анан ошол кишинин артында калган көркөм мурастарын, адабий илимий мурастарын чогултуп, монтип биз 5 китеп кылып чыгардык. 5 том. Мындай кылып көрсөтүп койсок болот, мына 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү, 5-чи китеп. Бул 5 китептин биринчиси Камаракенин жалаң ырларына арналган, жалаң ырлары топтолгон бул жерде. Ырлары себеби Камараке мыкты адабиятчы, мыкты коомдук ишкер, мыкты жазуучу менен болуу менен бирге мындай бир жалындуу поэзиянын ээси болчу да. Айрыкча газалдарды сонун жазып, бул жерде Махабат аралы жана деген китебинен баштап кийинки поэтикалык китептеринден ырлар топтолду. Анан билесиңер, Камбараке ушу ата журт жөнүндө, айрыкча эне тили жөнүндө бир сонун ырларды жазган. Ошол ырлардын дээрлик бардыгы бул биринчи томго кирди. Мына тил деп жашайт Бобулов, эне тил, кыргыз тилинин кастарына деген сыяктуу ырлары бар. Мында сонун, мына мисалы үчүн тил деп жашайт Бобулов, эл деп жашайт Бобулов, ата журтум малатуу, бел деп жашайт Бобулов, дооматтары кастардын жел деп жашайт Бобулов. Эне тил биздин атабыз, эркелеп күндө жатабыз, кайраты менен чийир алып, кумарга жыргап батабыз деп. Ушундай сыяктуу бир жалындаган поэзиянын ээси болгон Камбараке. Анан бир эмеге айткым келет да, ушул жанагы Садинин, Хафиздин газал жанрындагы чыгармаларын кыргыз поэзиясында Камбараке улантты десек болот да. Анан ошол мындай бир ойдон чыгарылган лирикалык каарманы бар мунун, Лалахан деген. Ошол Лалахан деп туруп, анан Лалаханга арнап ырларды бүтүндөй 2 китеби тең ошол Лалахан жөнүндөгү ырлар. Эми бул турмушта жашабаган каарман болгону менен мындай бир чогултулган көркөм образда сонун ашык болгон адамын, анын сулуулугун, анын мүнөзүнүн ушундай бир аруулугун, ай чырайын бүтүндөй ушу Лалаханга топтоп, анан Лалахан аркылуу берген да Камбараке. Анан бир кызык фактыны айтып коеюн, мына азыр баарыңарга телекөрүүчүлөргө. Ушу мындан 5 жыл мурда 80 жылдыгын өткөрдүк да, мындай жакшы өткөн анда дагы. Анан мен жумушка келип, 1-2 күндөн кийин жумушка келсем эле катчы кыз айтып калды, агай сизге конверт таштап кетишти деп. Карасам столдун үстүндө туруптур, азыр эми эч кимге айта эле келем, азыр биринчи жолу. Анан ачсам, мындай ала келбепмин да, мындай А4 формасындагы, А4 формасындагы кагаз. Анан 14 куплеттер. Ошондо. Бүтүндөй Камбараке жөнүндө. Камбаракеге болгон ашыктык, Камбаракеге болгон сүйүү, Камбаракеге болгон ушундай бир арут эмеде, арноолор да. Анан аягына Лалахан деп койгон. Анан кийин пысы деп туруп, анан урматтуу Садык иним, бул мен агаңызга мындай ашык болуп жүргөнмүн. Ошол ашыктыгымды ушул
ырларда ырында чагылтырым келди деп. Алахан боюнча ким экенин да билбейм. Катчы кыздан сурасам, бир студенттерден бери үйттүр агай. Сизге дегенден коп койдум дейт. Ошо боюнча Лалахан боюнча калды. Лалахан боюнча калды да, ушунча сонун мындай арноо да, эми. Айым кишинин, аял кишинин жүрөгүнөн чыккан ушунчалык ашыктык, таза махабаты, сезим, ошонун баардыгын ошо 12 куплетырга батырган да. Кызык болуп калды, ушуларды каяктан окусак болот? Мен бир күн алып келейинчи, ошону мен азыр шашып атып, 5 китепти алып алып шашып албасы. Биз эмес, жалпы бизди көрүп аткан көрөрмандарга да кызык болуп калды го. Ооба да, анан кийин сонун почерки дагы, кол жазмасы да тим эле шурудай, ошо жана советтик мектепте мындай жазып үйрөнгөн адамдын колу да. Албетте дамский почерк, мындай айымдардын почерки да татынакай. Ошо боюнча турат. Анан кийин Камбараке ушундай бир ырлары менен дагы бирөөлөрдүн башкалардын жүрөгүнө жеткен акын болгон дегенди айткым келет да. Ал эми могу 2-чи том болсо, бул прозалык чыгармалары. Камбаракенин алгач бул киши аңгемелерди, сонун аңгемелерди жазган. Андан кийин 2 чоң повесть жазган. Армандуу биздин балалык, анан Айылым деген, Түштүк кызы деген. Түштүк кызы деген ал Армандуу биздин балалык бул эми мындай мемуардык чыгарма десе болбойт эми, бирок өзүнүн башынан өткөнүн бүтүндөй ушу ноокаттагы турмуш, тамекиндеги кыйынчылык, анан тууган уруктар ортосунда мамиле, достору, алар менен болгон мамилелер жөнүндө сонун повесть да. Ал эми Түштүк кызы болсо бул эми ошол учурда жарык көргөн деле адабий сында жакшы баасын алган повесть да. Бул чыгарма боюнча кинода тартылып турган, Ал Турсун Айтматовдун өзүнүн баасы бар бул повестке. Ушу Камбар болуп, ушул эгер проза менен кеткенде, ушу Түштүк кызы сыяктуу сонун чыгармаларды жаратмак дегендей сүйлөмү бар да. Анан бул өзүң айткандай бул кино болуп тартылган. Кино болуп тартылып, ал да көрүүчүлөрүн тапкан кино десек болот. Анан ушул эки андан башка майда аңгемелери кирди буга. Анан бунун өзү Камбаракенин жакшы прозачы экенин көрсөтүп турат. Баардык көп эпизоддору, жана балалыктан алынган эпизоддору, кийинки чоң турмуштагы окуялар бул повесттерде аябай сонун чагылдырылган да. Анан бул 2 повестин, анан бир аңгемесин чогулттук. Анан мына 3-чү, 4-чү том. Эко биргеликте. Бул баштан аяк адабий сын эмгектери. 2 том тең адабий сын эмгектери. Мына баары билишет. Камбараке ушу жалын жүрөк сынчы болгон да. Ооба. Жалын жүрөк ушундай бир мына Халтуранын жолун кантип бөгөгө болот деген макаласы. Бул ушу студент кезинде жарыяланган макалалар да. Андан Алы Токонбаев менен Түгөлбай Сыдыкбековдун ортосундагы 56-жылкы чоң мындай бир кызыл кыргын деп коелучу, чоң кармаш. Ошондо Камбараке Түгөлбай Сыдыкбековдун идеясын, анын биздин замандын кишилеринин мыкты чыгарма экендигин мындай баалап, анан Алы Токонбаевга ачык кат жазган. Тоже эми ал дагы студент кезинде окуп жүргөндө ушундай адабияттагы мындай бир оош кыйыш абалдарга, адабияттагы жанагы адамдардын адабий турмуштагы күрүштөгөн жанагындай абалга тикеден тике катышкан адабиятчы болгон да, жаш экенине карабай. Анан Акынга кат деген ат менен анан чоң макаласы Токонбаевга жазган. Ала тоого жарык көргөн. Ошол макала бар бул жерде. Ушул китептин ичинде бар. Ошол Ала тоонун ошо эски санынан алып туруп бага жарыяладык. Андан башка Камбараке мындай бир адабиятчылардын көбүн мындай бир көз караштары туура келбесе, туура эмес болсо, то есть адабияттын өнүгүү тарыхына, андагы айрым бир жазуучулардын чыгармачылыгына бизче айтканда калтырага жакын болсо экен да. Жок, ошого туура эмес көз караштагы сынчылар болсо эч кимди аяган эмес да. Эч кимге аябай жана кастардын тили жел деп эсептейт болуп деген ошол. Ал көбүнөн жогору турган чынында билими жагынан. Себеби Москвада марксизм ленинизм институтунун аспирантурасын бүткөн. Алда илгери жана Төрөкул Айтматов окуган китеп эме да, эме окуу жайы. Мурда ошо
качественный профессор институты болгон. Мына ушундай партийный кызматкерлер, коомдук ишмерлер даярдалган. Анан кийин ошол марксизм ленинизм институты болуп калганда анан Камараке ошодон окуган. Анан ошондо бир эч ким мындай бир эч кимисине мындай бир адабиятка туура эмес көз караштагы болгон кишини таптак аяган эмес да. Камараке аяган эмес. Айрыкча мына кыргыз адабиятында реалисттик, социалисттик реализм методунун калыптанышы, профессионал адабият менен фольклордун карым-катышы жөнүндө маселелер болгон да. Айрыкча социалисттик реализмдин калыптанышы жөнүндө 70-жылдары Ала Тоодо чоң талкуу жүргөн. 3 жылга созулган талкуу болгон. Адабиятчылардын бардыгы ушу катышып, анан чынында өтө мындай бир адабияттын өнүгүшүнүн ошол учурда 70-жылдар 50 жыл деп койчу. 50 жылдык өнүгүшүн таразага салып чыгышкан адабиятчылар. Мына ошол Борболов агай, Кеңешбай агай, Касымбай Артыкбаев, Абдыкадыр Садыковдор, Салжан акелер, жана жаштар Даутовдор да катышып ушуга ал убакта бүт бардыгы ушул адабияттагы кыргыз адабиятынын калыптанышында социалисттик реализм методун орду, анан фольклор менен жазма адабияттын карым-катышы таасири кандай болуш керек. Эми бул чоң теориялык маселелер да. Анан Ала Тоодо жакшы иш кылган. Ар бир макала 50-60 беттик макалалар. Диссертациянын жарымы да мындай этти. Ошолордун барын басып турган. Ар бир санына бирден ушу калам эмедин сынчылардын. Вот ошондо жазылган 2 макаласы кирди бул китепке. Социалисттик реализм методу менен профессионалдын карым-катышы жазма фольклор менен. Андан кийин айтмат жөнүндө чоң макаласы бар. Чоң макаласы бар. Анан бунун биринчи мына 3-чү томуна, 3-чү томуна ошол студент кезип бүтүп, анан Ала Тоодо иштеп калды да бул киши. Анан ошондо оморчулук деген эмне, Иманбай жана кээ бир зыяндуу ата салттар деген чоң 2 макаласы болгон. Ошол оморчу бул эми Түгөлбай Сыдыкбектин жана Тобалдары романындагы баш каарман омор, берки Иманбай жана кээ бир зыяндуу ата салттар деген Тоорасында романындагы Иманбай аксакал. Анан ошол экөөнүн мисалында эле биротоло ал романдарга кирип кетпей, ал романдар сөз кылат. Деги эле кыргыз турмушунда кандай зыяндуу салттар бар. Алар көркөм чыгармада кандай болду, азыр коомубуз кандай өнүгүш керек деген сыяктуу бир эң сонун мындай коомдун көйгөйлүү маселелерин адабий чыгармалардын образдары аркылуу берген да. Эми бул үчүн албетте билим керек, мындай бир кругозор керек, анан чоң эрудиция керек да. Камараке ошондой киши болгон. Бул 2 макаласы тең аябай сонун. Оморчулук деген эмне, анан Иманбай жана кээ бир зыяндуу ата салттар. Андан кийин бул 4-5 томго, 5 том, мына 3-чү томго анан мен ошол 63-жылы бул киши марксизм ленинизм университетине институтуна аспирантурага кетти. Ошол жерден анан кандидаттык иш жазды. Путь развития реализма кыргыз прозасында реализм методунун калыптанышы деген. Анан ошол китеп ошо 68-жылы чыккан. Ошо боюнча эч чыга элек болчу. Мына ошо 3-чү томго мен ошол китепти толук бердик. Монографияны толук бердик. Окурмандар үчүн, студенттер үчүн, жалпы эле коомчулук үчүн бул өтө керек. Азыр көрүп аткан көрөрмандардын биздин эле эң биринчи кызыккан сурообуз бул китептерди каяктан алсак болот деген суроо болуп атат. Эми бул китептерди эми сатыкка чыктыбы деген суроо да эми? Жок, эми муну туугандары чыгарды, мен түзүп бердим, анан туугандары чыгарды. Булетикаларга берилди. Ленинка дейм да, Алык Осмонов мына улуттук китепканага берилди. Чернышевка жаштар китепканасына берилди. Анан жогорку окуу жайлардын китепканаларына таркатылды. Мындай таркатып эле беришти да, мындай сатышкан жок. Кызыккандар ошондо китепканалардан алып окуса болот. Агай, анан мына ушул китептер чыгып атат. Ошол учурдагы элдин адабиятка болгон көз карашы башкача болгон, кишилердин көбүрөөк окуганы болгон дейт. Ошол элибизде айтат, үлгү чакырат, сөз чакырат, үлгү үйрөтөт депчи. Азыркы күндө ошол китеп окуу маданияты канчалык болот? Балким үйдө ата-энелер балдарга китеп окугула деген менен өздөрү китеп окубаганы ал таасирин тийгизбей атат дейт. Жалпы эле суроо агай, ушул жаштарды кантип китеп окууга кайрадан үндөп, кайрадан келечек билимдүү жаштардын колунда деп атпайбы? Балким азыркы жаштар ошол билимдүү жаштар деген наамга татыктуубузбу, жокпу сиздин көз карашыңыз?
жана Мединдин аксакалдын бир ыры бар. Конокко барсам, балдарым китеп окубайт деп калды үйдүн ээси дейт. Мындай карасам, килем силем бир нерселерди илип алган дейт. Үйүндө бир китеп жок дейт. Анан айтат, балдарың кайдан китеп окуйт? Килемди окуйбу илип алган килемди. Сен китеп чогултушуң керек го, китеп сатып келишиң керек го. Китеп сатып келбесең балдарың эмнени окуйт деген ал убакыттын көйгөйү ошондой болгон да. Жанагы көрдүйнөгө алаксыган башка нерсе. Азыр окурманды башка жолго салган бул маалыматтын көптүгү болуп атат азыр. Маалымат жеткирүүнүн формасынын көптүгү, жолунун көптүгү. Азыркы окурмандар чынында маалыматтан чарчайт да, кээде маалыматтан чарчайт. Кайсынысын окушту билбейт, эмнени окушун билбейт. Анан канча көлөмдө окушун да билбейт да. Азыр жаштардын психологиясы жана кичинекей чакан бир кабарларга ооп кетти да. Мына социалдык тармактардын эң бир эми жакшы жагы көп аябай. Жакшы жагы толтура. Азыркы техника менен, технология менен эме болгон. Бирок жанагы окурмандын мындай бир табитин буруп салды да таптакыр. Жанагы чакан формадагы кабарларга, чакан формадагы бир материалдарга элдердин бардыгын сел сыяктуу ошол жака психологиясындагы табитин да буруп салды да. Анан эми азыр чоң мындай бир көлөмдүү чыгарманы окугандар мындай бир башкача эле бир окуп алса, аны мен түшүнбөйм алар. Саналуу десек аздыктан бирок өтө эле аз да. Аз. Ошону бир мындай жазуучулук менен жашайын, ушул талантымын өнүктүрөйүн деген эле балдар кыздар окуп алса, масса азыр маалыматтын башка жагына өтүп кетти да, башка жагына өтүп кетти. Бирок биз китеп деген бул китеп, анын аудио формасы мына азыр Эрнисинин кыязып аябай жакшы кылып атат. Бүт ушу аудиого айландырып, эми бул деле жакшы. Машина айдап барат деле угуп бересиң. Эртең менен жумуш жасап атып, үй тиричилик басып физиотерапия кылып атып да угуп бересиң. Кулак аркылуу кенен уксулат азыр. Бирок анын да минустары бар да. Бирок эми жакшы эле да бул эми жок доңгере жогору дегендей эле. Мындай ошо слуховой восприятие эми жанагы угуу жөндөмү мыктыларды бар да. Алар үчүн өтө жакшы бул. Кадимкидей рахат алат. Өзү окугандай рахат алат. Кээрлер жанагы көрүү, зрительный көрүү мындай бизге окшоп окуп эме кылса, кээрлер угуп мыкты кабыл алат. Ошондой эми жана психологияда ошондой го кабыл алуунун түрлөрү башка. Ошол сыяктууларга аябай жана аудио китептер жакшы. Өмүр бизден өтүп кетсе элеңгектен эскерсин дейт эмеспи? Анысыкарындай мынакей Камбаралы Бобулов агайыбыздын чындыгында адабиятка деги эле саясий коомго тийгизген таасири зор экенин аңдап билебиз. Анан ушул агайыбызды дагы кеңири таанылтуу максатында кандай бир иш-чараларды өткөрсөк болот? Анан бул 5-томдукта келди эле. 5-томго айтып коелу. Камараке бул чоң публицист болгон да. Чоң публицист болгон. Ошол окунуп бүтүп келгенден кийин тиякты тиги Кыргызстан пионери гезитинде 10 жыл, 66-жылдан 76-жылга чейин иштеди. Андан авторлук укуктун бүткүл союздук агенттиги болгон. Ошонун кыргыз бөлүмүн башкарды. Кийин депутат болду. Анан ошондо бул киши бүтүндөй коомдогу бардык чоң окуяларга карата өзүнүн пикирин жазып турган. Бүтүндөй өзүнүн пикирин жазып, себеби билими өтө терең, эрудициясы жогору, эч бир окуяга мындай бир кыйгач карап, мындай үстүртөн карай албаган киши болгон да. Анан бардык нерсеге өзүнүн ой пикирин жазып жүргөн. Анан ошол бул жерде Грузияга барганда грузиялык ойлор, Ленин жылы боюнча Алжир жеринде ушул эмгекчилер эл бул турмуштун уюткусу. Ушул публицистикалык макалалардын бардыгы көпчүлүгү эми көпчүлүгү ушуга топтолду. Анан китептин бир 3/1 бөлүгүн 3/2 бөлүгү публистикалар, 3/1 бөлүгүн Камбараке жөнүндө эскерүүлөр түздү. Эскерүүлөр түздү. Анан эң акыркы мына көп бир 20-дай, 15-20-дай эскерүү бар. Мен чакан ар кандай бар. Досторум мына Эрнис Турсуновдун эң акыркысы Алы Байкенин, Алы Молдохановдун мамлекет тилдин маршалынын кош махабаты деген. Ушуну айтып коеюн эми азыр. Алы Байке мага эмеден почтадан жиберип, мына Садыгынын ушул китепти түзүп атыпсың, мен ушул макала жаздым эле. Себеби Алы Байке көп жыл өмүрүнүн көп жылын тил боюнча эмеде иштеди да комиссияда. Анан жакшы экөө тааныш экен. Сонун макалада
ошодон бир жумадан бир 10 күндөн кийин эле алыбай кайтыш болуп калды. Алып Молдаханов. Былтыркы жана коронавируска байланыштуу. Сени таанып турган учурда сен өлбөйсүң деп коет. Мына ушул агайларыбыздын жасаган эмгектери, бизге калтырган ушундай бир мурастары бар учурда кыргыздын аты чыгып, ушул кыргыз китеп окурмандары бар учурда бул инсандардын аты өчпөйт деп тилек кылабыз. Агай бүгүн ушул эртең менен эрте туруп бизге убакыт бөлүп келип бергениңизге, мына ушул агайыбызды эскерип олтуруп ушул жерде жакшы сөз кептериңизди айтып бергениңизге сизге чоң рахмат агай. Ыраазычылык билдиребиз. Кыскасын айтканда бизге бөлүнгөн убакыт ушуну менен соңуна жетип калды агай. Эми эле маекти баштагандай болдук эле. Сизге рахмат агай. Ден соолуктуңуз. Дагы да болсо жалпы кыргыз журтчулугуна мына ушундай жакшы кабарларды айтып элди кубантып, бизди кубантып жүрө бериңиз агай. Агай, эми сизге эркин микрофон берели. Биз тараптан балким берилбей калган суроолор болсо. Азыр жакшы суроо бердиң, кандай иш-чаралар өткөрүлөт деп. 85 жылдыгына карата ушу 5 китеп, андан кийин мына эртең менен бейтине барып гүл коюлат. Андан тиги көк жыл эмесинде жаңы конушта Камбаракенин атына мектепке берилген 80. Ошол жерде булар туугандары жылына балдарга мыкты окуган мектептин окуучуларына стипендия беришет. Анан аны тапшырып алат буюрса. Мына кечетен бери уже бүгүндөн баштап телевидение, радиодон берип атасыңар. Рахмат. Кече Баймар Жапарунанын жанагы демократия сабактары деген месинен берүүсүнөн кетти, көрсөтүүсүнөн кетти. 40 мүнөттөн ашык. Бүгүн да болот. Силерге да келишет, башка учурда КТРКда болот. Бүгүн саат 12-де ушундай болуп, эми Камбаракенде эскерүүлөр болот. Рахмат агай. Өзүңөргө да рахмат. Ден соолуктуңуз агай, ийгилик болсун. Ал эми урматтуу делегечилер, биз берүүбүздү андан ары уламакчыбыз.